Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен стресс жана жарылуулар жөнүндө сүйлөшөбүз. Стресс бул биздин жашообуздагы ар түрдүү өзгөрүүлөргө жана жашообуздагы ар кандай кыйынчылыктарга карата биздин денебиздеги жооп же реакция болот. Качан биздин жакын адамыбыз каза болуп калганда же жакын адамыбыз ооруп калганда же болбосо жаңы бала үй бүлөгө кошулганда төрөттөн кийин кээ бирки убактарда ошол күйөөсү бир жака кетип анан бир нече убакка бир жака кетип анан кайра келгенде ошол аял күйөөсүнө кайра көнгөнгө чейин аялда бир нече убакка стресс болот. Жашообуздагы жакшы нерселер дагы бизди стресске алып келет. Мисалы үчүн тойлор, жаңы үйлөнгөндө стресс болушат, жаңы турмушка чыгышканда стресс болушат. Дагы башка нерселер болсо булар кечирбестик бизге стресс алып келет. Бузулган мамилелер бизди стресске, жумушсуздук, анан ар кандай үй бүлөмдү багышым керек деген жоопкерчиликтер, тынчсыздануулар биздин денебизге стресс алып келет. Жаман адаттар дагы стресс берет. Мисалы үчүн, эгерде бала кичинекей кезинде ошол үй бүлөдөгү стресстерди көтөрө албай же болбосо чыдай албай башка жака барып, анан кичинекей кезинде досторунун таасириненби же башка адамдардын таасириненби тамеки чеккенди же арак ичкенди үйрөнүп алса, ошого көнүп алса, анан чоңойгондон кийин ошол адат болуп калат. Анан кийин чоңойгондон кийин бул туура эмес экенин түшүнгөндө ошону таштаганда, түшүнүп таштаганга аракет кылганда ошол нерсе дагы ошол көнүп алган адатты, жаман адатты таштаган дагы стресс берет. Ошол көнүп калган жаман адат үй бүлөсүндөгү адамдарга дагы стресс берет. Өспүрүмдөрдө стресс кандай болот? Өспүрүмдөрдө денесинде чоңоюп келе жатканда денесинде көп өзгөрүүлөр, гормондор өйдө болуп турат, төмөн болуп турат. Ошондой эле денесиндеги чоң өзгөрүүлөр болуп атканда аларда ошол стресс берет. Жана сырттан келген стресстер дагы кошумча болуп алардын стресстери чоңдордукунан бир аз айырмаланышы мүмкүн. Ата-эне ажырашканда жана үйдө тынчтык жок болсо, дайыма уруш талаш болсо, же болбосо экзаменге даярданганда жакшы окуганга аракет кылайын деп көп аракет кылганда да аларга стресс берет. Жана олимпиадага даярданганда кээ бирки окуучулар үчүн жана же бир нерседен утулуп калганда, кылгысы келбеген нерсени кылганга мажбур болгондо, ошондой эле достор менен келишпестик болгондо ошол нерселер аларга дагы стресс берет. Кээ бирки учурда биздин жашообузда бир эле учурда ар кандай кыйынчылыктар, ар кандай стресстер, ар кандай көйгөйлөр бир эле учурда келгенде, же болбосо биз көтөрө алгыс оор көйгөйлөр болсо, биз чече алгыс оор көйгөйлөр болсо, бул мындай нерселер, мындай стресстер узакка созулган стресстер болот. Кээ бирки стресстер кыска эле убакка созулат. Мисалы үчүн, жакын адамыбыз кырсыкка кабылса же кандайдыр бир себептер менен катуу ооруп калса же кандайдыр бир себептер менен каза болуп калса, биздин ошол нерсе дагы биздин жашообузга узакка созулган стресстерди берет. Жана узакка созулган стресс биздин денебизге ар кандай ооруларды алып келет. Кыжырдануу, ачуулануу, ошондой эле булчуңдар тырышат.
баш айлануу, зарна болот, изжога болот. Кээ бирки адамдар баш ооруу болот. Ошондой эле дагы башка нерселер болсо уйкусуздук, же болбосо дайыма уйкулуу, дайыма чарчаңкы, дайыма оорулуу, тез жүрөк согот, жашоодогу ырахаттын жетишсиздиги болот. Башкача айтканда, жашоого болгон кызыгуу жок болуп калат. Ал эми өспүрүмдөрдө болсо, алар бат ачууланышат жана көбүрөөк кыжырдануу болот аларда. Ачуунун топтолушу бул качан биз каалаган нерсе болбой калганда, же болбосо пикир келишпестиктер болгондо, көптөгөн стресстер болгондо, кээде көңүл калуу болгондо, ушулардын баары чогулганда бизде ачуулануунун топтолушу болот. Пикир келишпестиктер эмне? Пикир келишпестиктер бул эки түрдүү көз караштар болгондо бул пикир келишпестиктер болот. Кысымдар болсо биз каалабаган нерселерди кылганга мажбур болгонубузда бул кысым болот жана ошол нерселер бизге стресс алып келет. Качан бизде коркуу же стресс болгондо биздин мээбиз адреналин гормонун иштеп чыгарат. Адреналин гормону болсо өпкө тез дем алганга жана жүрөк тез сокконго, дене тердегенге түрткү берет. Ошол кезде адамда качуу же болбосо күрөшүү деген мамиле же болбосо реакция болот. Качуу жана күрөшүү деген бул мисалы үчүн бир жерде бомба жарылса, биз ал бомба жарылганды көргөндө кээ биркилер ошол реакция болушат, адреналин иштеп чыгат. Анан кээ биркилер эмне болду экен, барып көрүп келейин деп ошол бомба жарылган жерге чуркап жөнөшөт кээ бирки адамдар, байкасаңыздар. Кээ бирки адамдар болсо, ой билбей эле коеюн, жаман экен, жок укпай эле коеюн деп качканга аракет кылат. Дагы башка ушул нерсе качуу же болбосо күрөшүү деп айтылат. Же болбосо дагы бир мисал бул болсо, кандайдыр бир конфликт болгондо, бирөө менен конфликт болуп кетсе, үй бүлөдө конфликт болсо, же достор менен конфликт болгон кезде кээ биркилер болсо көбүрөөк урушуп, көбүрөөк ошол нерсеге ачууланып, көбүрөөк бир нерсе реакцияларды кылат, кандайдыр бир жүрүм-турум менен реакцияларды кылат. Кээ биркилер болсо, жок, мен азыр тынчтанышым керек, жок, азыр өзүмө келишим керек, тынчтанышым керек деген сыяктуу эле ошондой реакция кылат. Бул күрөшүү же болбосо качуу деп айтылат. Стресстин пайдалуу жактары да бар, зыян жактары да бар. Пайдалуу жактары болсо биз көбүрөөк аракет кыла алабыз. Мисалы үчүн стресс болуп атабыз. Туура кадамдарды кылганга түрткү болот. Мисалы үчүн, эгер стресс болбогон кезде биз болсо, эртең кылам, же болбосо бүгүн эмес, бүгүн эс алып турайын, эртең кылайын деген сыяктуу бир аз жалкоолуктар болушу мүмкүн. Стресс болбогон убакта, стресс болгон, буну кылыш керек деген сыяктуу кандайдыр бир туура кадамдарды кылганга түрткү берет стресс. Бул пайдалуу, бизди күчтүү кылат. Күчтүү болгонго жана чыдамкай болгонго жардам берет. Мындай пайдалуу жактары. Ошондой эле бизди сергек кылат. Ошондой эле биз дагы жакшыраак аракет кылайын деп, күчтүүрөөк, жакшыраак күч жумшаганга түрткү берет. Биздин видеолордон бир нерсе, жаңы нерсе үйрөнсөңүздөр, башкалар менен бөлүшүңүздөр. Суроолоруңуздар болсо комментарийде жазыңыздар. Кийинки видеодо биз стресстен кантип чыга алабыз, ошол жөнүндө видео тартабыз жана сиздер менен көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.